أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı жердештерим, аталар, енелер, ағалар, ежелер, bir туғандар. Алла Таала ушундай жакшы айлардын бири болгон Зулхиджа айына жеткирип, Зулхиджанын ыйык Курбан айт майрамга жеткирип отурган Аллага чексиз мактоолору болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи салламга салам салаваттар болсун. Бардыңыздардын келе жаткан Курбан айт майрамыңыздар куттуу болсун. Алла Таала ушул Курбан айтта жакшы сооптарды, жакшы ийгиликтерди Алла Таала баарыңыздарга насип этсин. Алла Таала ата кылсын. Алла Таала бардыгызды ушул Курбан айтта Ибрахим алейхиссалам, сүйүктүү пайгамбарыбыз Ибрахим алейхиссаламдын кылган кызматындай сооптарды, энелерибизге Хажар энебиздей кылган кызмат сооптарды Алла Таала баарыбызга насип этсин. Ыйык Курбан айтта баарыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, жетишпеген ийгиликтерди ушул Курбан айтта Алла Таала баарыңыздарга жеткирсин. Ар бириңиздин үй бүлөңүздөргө береке, пейиз берсин. Ушул жакшы айларда, жакшы күндөрдө, жакшы убакыттарда Алла Таала баарыңыздарды чогуу жеткирсин. Курбан айтта ар бир момун мусулман эң чоң соо ала турган күн. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарыбыз уулу Исмаил алейхиссаламды курбандыкка чалгандай, биз ар бир момун мусулман өзүбүзгө тиешелүү Курбан айтта колубуздан келишинче курбандык чалып, ушундай чоң сооптарга жетишилди Алла Таала баарыбызга насип этсин. Мынакей Курбан айтта биздин ажыларыбыз, канча миңдеген ажыларыбыз ажылыкка барып, ошол жерде Арафат тоосунда дуа кылып, Арафат тоосундан кийин Муздалифага келип, Муздалифада дуа кылып, Мира өрөөнүндө да дуа кылышып, жана шайтанга ташатып, таваф кылып, ошол жерде дуаларды кылып, ошолордун берекесинен, ошолордун жакшылыгына мынакей бардык момун мусулман бир туугандар жакшы күндөрдө Алла Таала насип кылып отурат. Урматтуу менин жердештерим, урматтуу агаларым, урматтуу бир туугандарым, дагы бир жет Курбан айтыңыздар куттуу болсун, берекелүү болсун. Алла Таала ушундай жакшы айларга, жакшы күндөргө, жакшы убакыттарга жеткирип, баарыбызды сүйүндүрүп отурат. Ушул сүйүнүчүбүз кут болсун. Ушул айларда кимдир бирөө таарынышып жүргөн болсок, ушул таарыныштардан кайтайлы, таарынышыбыздан кечиришейли, эч убакта кек саноодон алыс болойлу. Момун мусулман бир тууган, биз балким ата-энелерибизге жардам кыла албай, ата-энелерибиздин ыраазын ала албай турган болсо, ушул Зулхиджа айында, мына Зулхиджа айынын 9-да жакындап калды буюрса, ушуга чейин бардык ата-эненин ыраазычылыгын алайлы, бир туугандардын ыраазычылыгын алайлы, ата-энебизди сүйүндүрөйлү, кубандырайлы, эч убакта бирибизге жамандык кылбайлы. Момун мусулман эч убакта бири-бирине жамандык каалабайт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саллям, сүйүктүү пайгамбарыбыз айткан, эгерде момун мусулман чын жүрөктөн колунан дагы эч бир жакшылык келбей турган болсо, анда тилиңер менен жакшылык кылгыла деди. Келиңиздер, эгер бирибизге колубуздан жакшылык келбеген болсо, тилибиз менен бир дуа кылайлы. Чын жүрөктөн, жүрөгүбүз менен дуа кылайлы. Алла Таала ушу Кыргызстан элибиз, Кыргызстан мамлекетибиз өнсүн, өссүн, жакшы мамлекеттердин катарына кошулуп, Аллага шүгүр, мынакей жылдан жылга мамлекетибиз өнүгүп өсүп, жакшы нерселер ишке ашып отурат. Алла Таала будан нары да биздин жакшылыгыбызды ишке ашырсын. Мамлекетибиз дагы жакшы мамлекеттерден болсун. Алла Таала кийинки өзүнүн ыйык Курбан айт майрамына, айына, Зулхиджа айына да Алла Таала баарыбызды аман эсен жеткирсин. Ушул мынакей Курбан айтка жетип отура, ушул Курбан айтта биз курбандык чала албай калган бир туугандарыбызды, совап кыла албай калган бир тууган Алла Таала кийинки Курбан айтка жеткирсин. Кийинки Курбан айтта ушундай совапты кылып, элибизге жардам кылып, жетим жесирлерди сүйүндүрүп, колубузда жокторду сүйүндүрүп, бири-бирибизге муктаж элдерди сүйүндүргөн Алла Таала баарыбызга насип этсин. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саллям мубарак хадисинде айткан, Алла Таала кимде ким садака берген болсо, Алла Таала жаман нерседен кайтарат деген. Келиңиздер, бардыгыбыз колубуздан келишинче жакшылык иш кылайлы. Жакшылык иш кылайлы. Эгер жакшылык колубуздан келбесе, анда жамандык кылбайлы. Ар бирибизди сүйүндүрөйлү. Эгер сүйүндүрүү колубуздан келбесе, анда аларды капа кылбайлы. Келиңиздер, момун мусулман бир туугандар, сиздердин бардыгыңыздардын келе жаткан Курбан айт майрамыңыздар куттуу болсун. Элдерибиз сүйүнүчтүү болсун. Ар дайым ушундай сүйүнүчтүү айттарда, майрамдарда элибиз журтубуз чогуу жолугуп,
çoğu жерде bir dastorkonda bir үйдө кол көтөрүп дуа кылып, Алла Таала дуабызды кабыл кылып, ар дайым жакшылыктын үстүндө сүйүнүп жүрө берели. Дагы бир рет келе жаткан Курбан айтыңыздар маарек болсун. Алла буйурса, иншалла 9 июль күнү Курбан айт болот. Ошол Курбан айтты Алла Таала баарыбызды чогуу окушалын насип этсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.